Жумгал районунун борбору Чайык айылындагы Таттуу Турсунбай атындагы мына ушул мектеп мындан туура жарым кылым мурун курулган. Тилекке каршы ошондон бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлгөн эмес. Мунун кесепетинен анын эскилиги жетип, пайдаланууга такыр эле жарак сабабы келип кептирилген. Бактыга жараша бүгүнкү күндө бир жылдан бери бул жерде оңдоп түзөө жумуштары өз жолунда жүрүүдө. Аталган билим уясын толугу менен жаңыртуу милдети жүктөлгөн Шер курулуш компаниясынын өкүлдөрүнүн билдиргендерине караганда, учурда жалпы иш көлөмүнүн 80% бүтө жаздап калды. Эгер өткөн жылы каржылоодо өпчаптык орун албаганында, жумуштар ушул кезге дейре созулмак эмес. Жумуштар ошо жасалгылоо жумуштары бүтүп атат. Кудай буйрса ошо октябрда бүтүрүп берүүгө аракет кылабыз. Каржы маселеси деле пока Кудай шүгүр берип атат акчаларын. Убагында биз кылган ишибизди процентово этип өткөзөбүз, ошого жараша акчабызды алып атабыз. Акча эсептүү сөйт эмеспи? Жогорудагы мектепти баштан аяк оңдоп чыгуу 82 миллион сомго бааланып, элет дегенде эт бетинен кеткен Арыс эл аралык уюмунун колдоосунда жүзөгө ашырылууда. Бирок мында бир караганда баарысы шайма-шайдай сезилгенмен, эмгек ыргагын ылдыйлаткан жагымсыздыктар жана капчыкты жукарткан жагдайлар алигиче бар. Бул курулуш материалдары баардыгы борбордон ташылып атат. Ошол убакта ошо келгенде баасы аябай кымбат болуп атат да, бизде багы биз бул тендерге катышканда арзан баа болчу, анан ошондон кийин аябай кымбаттап кетип, азыр биз кичине кыйынчылыкка түшүп калдык да. Чындыгында мындай көрүнүш учурда дээрлик баардык курулуш объектилерине мүнөздүү. Жада калса, баалардын асман чапчышы айрымдарындагы аракеттерди токтотууга мажбурлады. Алсак, Жумгал районунда быйылкыга аяктайт деген 7 объекттин жалпы сметалык наркы алгач 336 миллион 429 миң сомду түзгөн болсо, азыр ал 425 миллион 305 миңге чамалады. Аларды санап өтсөк, Жумгал айыл өкмөтүндө Жумгалга 75 орунду бала бакчанын курулушу сметалык наркы 27 миллионду түзөт. Ал эми андан кийин Таштөбө айылындагы Таштөбө атындагы орто мектептин курулушу мектептин 225 орун 60 миллион 294 миң сомду түзөт. Андан кийинки Түгөл сай айылындагы спорт залдын курулушу 23 миллион 621 миң сомду түзөт. Калыстык иретинде бүгүнкү күндө Теңиртөө жергесинде курулуштары жүрүп жаткан объекттерди каржылоо дурус экендигин белгилейли. Антсе да айрымдарындагы аракеттер өтө эле жай баракат. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Жумгал району.